Балыкчы Ананева Каракол автожолунан Тепке айылына кеткен жол асфальттанып жатат. Учурда жолдун тең жарымы бүткөрүлүп, экинчи жарымы асфальттанып баштады. Ой, ар жак бери жагына качып аябай жол начар болуп атканда. Азыр жакшы эле болуп калды, жол салынып мына. Өкмөткө рахмат, ушундай жолдорду карап жасап оңдоо иштерин жүргүзүп атканына чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде 2 километр 800 метр асфальт салынат. Бүгүнкү күнгө азыркы убакытка 1,5 километр толугу менен бүттү. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бүгүн буюрса пландап атабыз. Кудай буюрса кечке чейин 2 километр бүтөбүз го деп. Андан сырткары бул асфальт бүткөн жерден баштап шыпоо уланат, айылдын ичи. Ак Суу районуна караштуу Тепке айылына каттаган жол жана айылдын ички каттамдары Союз маалында асфальттанган. Жергиликтүү тургундардын айтымында андан бери жол бузулуп, чаң топурагы учуп, таштары чыгып калган. Мындан улам жамгыр жааган күндөрү айыл ичинен унаалар такыр эле жүрбөй калчу. Майда таш төшөлгөндөн бери бул көйгөйдөн арылышты. Илгери бир асфальттанган экен, андан бери чагылып отуруп, ушу айылдын тургундарынын, таксистердин көрбөгөн ордуктары калган жок чындыгында. Абдан азап чегишти. Жол катагалы болчу. Перекросткадан бери ушу айылга киргенге чейин айылыбыздын ичи деле начар акыбалда болуп кеткен абдан. Азыр мына могу жолчуларыбыз жол салып, эң сонун болуп атат да, бу особенно таксистер жыргада окшойт. Ходовой талкаланып эле куурабашчы эле. Жолдорду асфальттоо, майда таш төгүп түзөө, шагыл басуу иштери Ысык көл облусунун Тоң, Ак Суу, Түп, Ысык көл райондорунда жүрүп жатат. Жолчулардын айтымында бекитилген планга ылайык жумуш бүткөрүлөт. Андан тышкары Барскон, Акшыйрак, Сырт өрөөнүндө каттаган жолдогу Тарагай суусунун үстүндөгү көпүрө салынат. Эске салсак, Тарагай суусунун үстүндөгү көпүрө 6 жыл мурун агып кеткен. Ошол жылдан бери Сары Жаз айылынын тургундары көпүрө салып берүү көйгөйү менен тиешелүү жетекчилерге кайрылып келишкен. Анткени көпүрө жоктугунан Сырт өрөөнүндө каттаган унаалар Тарагай суусунан агып кетүү коркунучунда калышкан. Мындай көйгөйлөргө чекит коюу үчүн 7 миллион 100 сом каражат бөлүндү. Мына биз буквально бир 10 чакты эле күн болду тендерин өткөрүп анын. Азыр документтердин баарын жүргүзүп, уже техникаларды жиберип атабыз. Уже жумуш эмки жумада толук кандуу жумуш аякта башталып калат да. Анын жанагы суусун буруп, ошол жерге жанагы фундаменттерин казуу, ордун казуу, фундаменттерин куюу иштерин эмки жумада Кудайга буюрса баштайлы деп турабыз. Жолчулардын айтымында күн жылуу болуп турса Тарагай суусунун көпүрөсү быйыл бүткөрүлөт. Талайбек Илипаев, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусунан.